Тазалап койсо болбойбу. Мына жер толугу менен бетондолуш керек. Санэпидстанциянын уруксаты болуш керек. Анан машина менен силип сорулуп чыгарылып кетип туруш керек жумасына бир жолу толгондон кийин. Мындай алганда кыргыз маданиятын 5000 сомго сатып атабыз да туурабы? Машинасычы. Канаке кайсы челекти кайерге коесуңар? Çelikten evde koyuyoruz. Tabii teşhir kayerden getirdi. Şöyle ikisi çıkan emeği yok da. Ecekem altının hem siz abi yine bak üçgen su aldalamaz. Yok aldalamaz demek. Hem özün su dili eğildi dili aldırdı ne gerek var? Canavar su degenin büyük parçası may su bulup otpay oldu. Elge kızmat kıla turgan jeler иштебейт дагы. Мына ол жерде жеке менчик болуп кеткен жерлер иштейт. Бұл Нурбинин жеке менчик бар. Кимге караштуу? Бүгүнкү күндө Каттоодо маданият үйү деп турабы? Маданият үйүн частный эмеге кайсы мыйзамдын негизинде эмеге берип коюп атат арендага. Бул соц объект да. Өзү негизи. Соц объект арендага да берилбейт, сатылбайт да. Буга эч кандай мыйзам жол бербейт. Тим более 5000 сом, эми 5000 сом эми күлө турган эме да. 5000 сом деген күлө турган сум. Мындай алганда кыргыз маданиятын 5000 сомго сатып атабыз да туурабы? Бул маданият үйү деген айылга иштеш керек да. Бул айыл өкмөттүн үйү да. Акча бар айыл өкмөттө, мүмкүнчүлүк бар. Ремонт кылып, ону да башка кылып маданият үйүн иштетсе бул сонун ишкана да бул айыл үчүн. А муну частный эмеге алып бергенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Муну токтом менен кеңештин өзүн сотко берсе. Бул соц объект. Соц объект эч убакта сатылбайт да, арендага берилбейт. Соц объект жөнүндө мыйзам бар. Жазылып турат да ал жерде. Депутаттар токтом кылат эле, депутаттар ким ал токтом кылып эле берип коет. Негизи ким мунун ээси? Тургунбаев Гүлза Талиповна. Шамлакана. Бул райондун аялы. Азыркы район. Мен айттым го ошо да. Бул үчүн 2000 качан алган? 2018 алган. Бул азыркы бизде иштеп аткан районунун аялы. Ооба. Значит, менчик ээси ошолбу? Бул кароосуз болуп талкаланып кеткен да, ички кароосуз болгон. Анан о бала келип иштетип атат да. Сиз ичине кирип көрсөңүз кандай болуп калган? Муну оңдоого эмне мүмкүнчүлүк бербей атат силерге айыл өкмөтү? Эмне негиз болот? Негиз бир МЧС текшерип туруп, жарак кеткен боюнча заключение берген. Ошо боюнча ремонт токтогон, биз капитальный ремонтке стимгрантке жазганбыз. Ошо жер өтпөй калды. Кийин азыр дагы стимгрантка даярдап атабыз. Бул капитальный ремонт. Ошо 6 миллиондон ашык сумма смета бүткөн бул боюнча. Бир ошого аракет кылдык азыр. Үч планга киргизип. Азыр бош жаткан нерсени наоборот баш салчылаштырып пайдаланып атса жакшы эмеспи дейм да, туурабы? Ооба. Анан каршы болгон жок. Айланып эле наркы бетин көрсүн да кандай заброшен Булар мектеп болгондо далда талкаланып жок болгон ошо. Биз балдарыбызды араңга барып келсин, жаңарга пактап балдарды араңга келсин. Алыс ошончо орускасы эл дилмеси менен ачылган. Натурбуз айткан, натурбу деп. Бул быйыл эле ачылган жок да, 5-6 жыл болду. 5-6 жыл болду ачылган. Элдин талабы боюнча ачылган. Ташталган нерсени келип кайрадан ошо кара кыламан, бол ремонт кылган өзү. Артына эле өтүп көрүп бул жерде жабылбасын деген жок. Жабылбасын деген жок. Мыйзамдуулугун атат. Нар жакты дагы кош оңдоп бергилер деп атат мамлекетке. Оңдосун, оңдосун, ошо оңдолсо кандай эле. Просто элге кызмат кылган жери иштебей анан бул жер иштейби деген нерсе болуп атат. Быйыл намыжа кадыр өзү билет. 6 миллион му, 6,5 миллионга ошо ремонт, капитальный ремонт кылабыз деп атат. Стимгрант боюнча проект. Ремонт боюнча ремонт кылабыз. Жазылган, биз өткөндө биз Көрөлү. Жок, бул эгерде аварийный болсо МЧСтин чечими барбы? ошо МЧСтин заключениясы менен бул токтоп койгон бир жыл. Кана чечими, МЧСтин чечими кана? Өкмөттө бузу керек. Эгер өкмөттүн буга МЧСтин чечими болсо кантип балдар окуп атат? Бул залыгы бар. Залыга. Ой, үстүнөн нерсе түшүп кетет экен да ылдыйга. Анда түшүп кетсе мына маданият болуп туруп пайдаланбайсыңар. Эмнеге айыл өкмөт пайдаланат? Жали өстүрмө түшүп кетет деген. Кол менен залга берилген. Залга берилген. Залга өзүнчө. Бул жагына уруксат барбы? Биягы жабылганда үстү отдельный болду, мына көрүп атасыз го. Бuyog'da иштебей turgan. Жабылып. Бuyog'da kabinetler Üstü var. polmeyle cavuk. Bir cavuk. Bölüp cavulgan emez. Kim aytты bölüp cavulgan? Polme bir cavulgan. Bölüp жабылган, этап болуп жабылган билсең. Вообще bir cavulgan. Билбей дегенсиң да. Bir cavulgan. Bir cavulgan. Bölüp
Kanalizasyon mu? Kanalizatsiya bu yoqqa kim chiqargan? Qayoqda maktabchi? Mektep direktörü saçı kaçtı. Az çakalarız. Kanalizatsiyani suv turibdi, turib. İçinde emne var bunun içinde? Qaratkana barmi? Hemen yapsın. Kanalizatsiyasini вообще полный yapsın suvsiz. Chaqirg'in muna menen ayıp pulun töletip qancha eме bo'ldi muna yerga. Жер qirg'ishinin buzilishi boshqani бүт bardığını aniqlab turib olib chiqsin emas. Dey muna suvni yapsın hemen. İçine. Turayotganlar kelib ko'rgilchi. Ne probleması var? Şunu sonun qilib septik qazib. İçinin bardığını betonda bilim var bu. ana mashina bilan chiqarib turadigan qilib tashlab qo'ysa kim yo'q? Kim ruxsat berdi bunday qilib chiqarib qo'ygan? Kim ruxsat berdi? Buni chiqargan ruxsatni kim berdi? Beti jabılğan da ötkende alıp koysun. Kesin de. Qancha shuni, buni qancha muddat tozalab qo'ysa bo'lmaydi. Buna yer to'lig'i bilan betonda bo'lishi kerak. Sanepidstansiyani ruxsati bo'lishi kerak. Ana mashina bilan silib so'rilib chiqarib ketib turish kerak jumasina bir jol to'lgandan keyin. Buning bardigi o'zingizning elingizga bo'lgan dushmanlik deb aytadi. Boshqa hech narsa deb aytmaydi. Eğer bilim berүү mekeme bolsa тем более уят. Muallimler gayra bardığına үлгү болуш керек. Кандай эмес, ай мындай жүргүлө деп канча баланы окуп атасыздар. Нону жерде, мына магазинден балдар кетишпейме ташташат да. Манын бардыгы шылтоодо. Мен ачык койсо, конечно, мен деле келип таштай берем. Ачык турса, ичинин бар момундай болуп атса келип атасыз. Мен деле келип ыргытам да, берге мусор төгүп атпайсың. Калаганбыз ушул жерде. Эмне менен жылыттыңыздар? Ар бир комтаны өзүнчө жылытабыздар. Эмне менен электр энергия менен? Эмне бересиздер? Эмнеге уруксат бересиздер? Силер кантип счетчик, общий счетчик менен муну төлөп атасыңар, частный эле. Kontrolün çocuk koyuyor da. Который счетчигimiz бар, а? Аркада. Келип карасаңыз да. Эмесин жапкыла. Жылытуусун. Кантип уруксат берип атасыңар? Элдин баары үйүнө чейин кирип жок таскасын кыркып. Bir plita sayılarında plitalarına çeyiz koşturup çıktı. Kандай bir Mağazda bir daha atabiline çok da bir olanda tabii bir de uçakta var ya. İnformasiya çok da bir not attı tamam. Biz aynı şu an periodası. Bütün şunda canlı malumat men aldı atpay men hiç bizden ayda bardır жашоо сонун укмуш эл жыгып жашоо деп туруп бересиңер. Район өзүнүн кошуп областка берип, областынан өкмөткө берип, өкмөт баранын президент окуса эле бардыгы жакшы да. Сонун жашоо болуп аткан турбайбы деп ойлойт да. Биз биягынан алдап баштап атпайбыз жерин. Карагыла бүт барган анда жылытуу системасы. Bir bala bir sinirden müşterinin iki bala oturup düşünüyor. Çalışıyorsun. Bunu suyun neyden ısıtınca çıkar. Bunu da yine koymalıyız mı? Filtre koyma. Ballar o şeyden çıkartıyor. Ha? Ben al. Bunu su kaynatıp bunu da tutmak için gaz leşke çıkarmamız. Bu idişte. İdişte bunu Şuradan açsam. Buna idişin susunun bardığı jana kanalizatsiya getirdi. Yok, kolcularına gidip bunu çelik tutup az leşke tutup gelir. Açыңызчы. Onu veriyorlar. Qanaqay qaysi chelekni qayerga qo'yasizlar? Çelikten yerlere koyuyoruz. Tabii teshigi qayerdan ketadi? Joy ikisi çıkan emeği koyup da. Ejekem altının hem siz hadi el alып üçgen su aldığımız. Yok, adamlar demesi. Hem özün su dele el dele aldırıp ne gerek var? Janağı su degenin büyük bardığı may su bolup atpay Yer onlar. kettik dörtük. Ben getirip atpaysın. Hazırda bolcu bandı koşul çıktı. Sanepidstansiya. Çıkırdı geçsin. Bundan büyük bardığını alış gerek. Aldığında septik. Bunu onca septik olup ballarga tamak berip atkandan keyin bardığını onda alış gerek. İçerisinde 3 gün sonunda, 3,5 gün sonunda bir baladan akça alıp geldi. Esepleyelim mi? 35 bala olsa ayına kaç akça olur? Jasap koysa olur ki? Jönüköy'le nerse de olur. Aytganingiz to'g'ri. Birinchidan shunchalik qilish o'zi qiyin da. Yo'q, o'zi qiyin. O'zlar kelsa Kıyım diye yo'q. Birinchidan aydı moldarını çağırıp işte olmasa birinci ikinci oyunlarını Kança bala gelip duradi ayda? hazır bir 40 bala var şu benim oğlumda. Kelip atkan. Emne menen neme? Erkek 5 mesela.
прям айдын балдарын ошо жерге топтоп кылдырып ошентип жүрөбүз. Сонун жакшы оңош керек, дагы шарт түзүш керек. Ала өзү кечки малдан айлыктан чыгарып өзү кылдырат ошо. Бензин менен Аракет кылыш керек, баардыгын дагы оңоп бериш керек. Жардам бериш керек. Систем графикте капитальный ремонт кылып, Маданият үйү толугу менен башкача. Анан жөнөне жеке менчик мектеп. Соц объекттин ичинде таптакыр болгонго мыйзам жол бербейт. Мен сонда кыскасы болсун. Билесиз да жакшы. Жеке менчик социалдык объектиде жеке менчикке ал арендага да берилбейт, сатылбайт да. Мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат жеке менчик. Азыр жанагы стимгрантка кирсе, маданият үйүн толугу менен оңдоп туруп, силер өзүңөргө тиешелүү мыйзам жол берген багытта пайдаланган. Зал кылгыла балдарга, танцевальный группа кылгыла бийчилерге, комузчулар кружогун ачкыла, башка кылгыла, эч ким эчтеке дебейт, эки колдоп колдойбуз. Биз да колдон келген жардам беребиз. Бирок жеке менчик мектеп бул жерде болбойт. Чыгарып. Мыйзамга туура келбейт. Эгер жаза турган болсок, мунун үстүнөн толугу менен жооп берет. Анан бүт бардыгы. Себеби социалдык объекти мындай пайдаланган болду. Мен түшүнөм, жеке менчик мектепти бардыгын колдойм, жеке ишкерлерди, башкасын, бирок мыйзамдуу түрдө иштетип коюп алсын, эч ким эчтеке. Только рахмат айтабыз. Хорошо? Майга сен иштетип майдан келмешсиң. Мына окуу жылдын аягына мынча келди, окуу жылдын аягына чыгарып, ага чейин андагы суу эмесин бүт бардыгын жапкы. Андагы септикти бардыгын оңоп, бетондоп эмен кылбайын, бул окуу жайды ачпаш керек. Эми бир жумадан кайра келип ошол жерде келип, именно ушу сууга келем. Суу бүт оңдоп. Анан Бул жакта основной эме ушул жерде. Кыргыз тили класстарда. бул жерде кыргыз тили кандай? Жок, бул орус мектеби ушундай. Орус мектебинде только орусча жазылсын деп кайсы мыйзамда бар? Билим берүү мыйзамынын кайрында бар? Эми орус мектеби үчүн орусча жаздык да, класстарда кыргыз тили Гимн Кыргызской республики деп турат, да? Алдында кыргызча эле турат. Кыргыз республикасынын гимни деп жазса болот да. Орус тилинде кыргыз гимнинин да котормосу бар да. Аны жанына жазат. кыргызча жаз. Биринчи кыргыз тилинде жазат. Андан кийин анан жанына орус тилинде коет. Президент Кыргызской республики. Кыргыз президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич деп жазылат. Нет ничего краше родины родной деп атабыз, нашей. Биздин аймактан сулуу жери жок. Кыргызча сонун менен которулушу бар. Четвертый класс. Только 5 да? Или еще есть? Нет. А где остальные одноклассники? Нет? 5 человек только? Молодцы. Только русский язык, да? Литература и русский язык. Нет, все на русском языке. Не. Сколько предметов? Ну, эме боюнча да, по программе. Орус тил, язык, чтение, литература, учение, физкультура, пение. Это внеклассная же, да? Нет, это классная еще. По программе, по госпрограмме. По госпрограмме. Это до какого класса? До 4? До 4. Это у нас начальная школа. Тоже видно, қанша штраф болды? Қанша штраф болды? Қайсы жылы? 2020. Биыл қандай сені? Биыл қандай сені еще келеміз. Су бар, қандай сақылды барын көрдіңіз бе?